Саламатсыңарбы, балдар? Азаматыр, отыруғал, азаматыр, балдар. Азыр бізде балдар қайсы сабақ? Азаматыр, бүгін бізде математика сабағы. Анда математика сабағының ең негізгісі мақсаты не? Кім айталады, біздің тұрмышқа математика керек пе? Математиканы білбесек, біз болса, ештеңені білбесек, біз болса ақша таба албай, ешікте отырып қалушымыз мүмкін. 69-ші мектепке чейін мен 79-ші мектепте іштедім біле. Андан кейін ушу 69-ші мектепке мен 11 жыл болды іштеп жатқаныма. 40 жылдан бері ушу педагогикалык кызматта иштеп жатам. Балдар, мына отурун эрежесин унутпайбыз, ар бирибиз туура отурабыз, балдар. Туура кыйшып отурбайбыз, балдар. Бул жерден эми канчалык катуу талап кылсаң, балада ошончолук билимге жетишкендиги жогору болот да. Эгерде булардын оюндагысында коюп, аябай эле мындай жеңил формада кылып талап койбосоң, анда булардан билим деңгээли төмөн эле болот. Ошон үчүн азыр деле мен катуу талап кылганга аракет кылам. Эми мен силерден сурайт элем, балдар, кайсы эки сандын суммасы 27-ни берет? Колду көтөрөбүз да, кантип көтөргөндү билебиз, балдар. Келе кой кызым сен. Азаматсың. Турмушунда пайдаланган нерселерди пайдаланып, анан балдарды ошого тарбиялайм да. Мисалы үчүн мен айтат элем, балдар, Асан келди. Небереси чоң атасына келип сурайт экен, балдар. Жакшылоо атасы, небереси чоң атасына келип сурайт экен, ата, биздин короодо канча кой бар деп. Анда атасы айтат экен, балам, жакшылап уккунуң, эң чоң эки орунду сандан эң кичинекей эки орунду санды кемитсең, ошондо короодо малдын саны чыгат дейт. Анда кандай деп ойлойсуңар силер? Кана айтып кой, сен айтып койчу. 99-дан 10-ду кемиткенде 89 чыгат. Туура, азаматсыңар, балдар, туура. Себеби эң чоң эки орунду сан бул 99, а эң кичинекей эки орунду сан 10. Демек кемиткенде бул бала туура айтты, азаматсың, 89. Ар бир баланы жастырыш кыйын. Себеби эң эле оор ушу башталгыч класстардын ичинен мен биринчи класстарды ойлойм. Себеби биринчи класстарды булар садикте жүрүштө, бала бакчада, үйлөрдө жүрүштө, алар даярданган жок да. Алар колдоруна да ручка кармап көргөн жок, дептер дегенди да билбейт. Кантип отуруш керек, кандай дептерди коюп жазыш керек, отуруунун эрежесин да билбейт. Ошондо ар бир тамганын, ар бир цифранын элементин ушуларга биз үйрөтөбүз да. Үсөндүн 10 коёну бар. Анда силер жакшылап ойлонгула, 10 коён турат, үсөндүн, балдар. Анда ойлонуп койгучу, балдар, ошо үсөндүн коёндорунун кулактары канча? Жакшы ойлонун, балдар. Бир коёндо канча кулак бар? 2. А 10 коёндочу? 20. Азаматсыңар, туура, балдар, азаматсыңар, 20 кулак болду, азаматсыңар. Биздин мектепте көптөгөн проектлер, долбоорлор бар. Биздин мектепте аябай изденүүлөр көп, жаңы методиканы колдонуп, жаңы методика менен ушу балдарды андан ары билимин жогорулатууга аракеттенебиз. Бизде көпчүлүгү азыр бизде бул экран менен иштейбиз, биз жерде компьютерлер менен иштеп атабыз балдардын. Негизи бул компьютер менен иштеген, слайд менен иштеген абдан жакшы экен, балдар кызыгат экен. Көрүү сезим менен аябай жакшы кабыл алышат экен. Ошо боюнча көпчүлүгү биз ошол компьютер менен иштейбиз азыр. Клетканын өйдөкү бөлүгүнөн бурчка барам, клетканын ылдыйкы сызыгынын ортосуна келем, кичинекей 2 сызыкча, бул 2. Өзүң балдарың кандай болсо, булар деле ошондой болуп калат. Эгерде эшикте бирден бул балдар жыгылып калса, же бирден койсо, кадимкидей жүгүрүп барып, ушу өзүңдүн балаңды алып, эмне болдуң деп жаман эметип кетебиз да, кыйналып кетебиз. Эчтеке болгон жокпу? Аман эсен кетсе экен, аман эсен барса экен деген ой болот да бизде да. Артына тура калгыла, экекиден тура калгыла. Экекиден ашыкча болбогула, балдар, экекиден тура калгыла. Эртең менен 8-де келип, бизге саат 12 чейин бизде болот да балдардын жоопкерчилиги. Ошондо биз аябай кооптон турабыз. Себеби ар бир бала үчүн биз жооп беребиз. Эшикке чыгып баратканда дагы, тамактанып баратканда дагы, тамактанып атканда дагы туура отуруш керек, тамактарын төгүп алган жокпу деген ой менен баарын тең көзөмөлгө карап турабыз. Негизи анан эчтен кетип баратканда да карайбыз, булардын унутуп кеткен жокпу, бирдемкесин жоготуп койгон жокпу, адашып кеткен жокпу деп ата-энелерге да айтабыз. Убагында келгиле, убагында алып кеткиле деп. Анан ар бир ата-энеге биз жаздырып алганбыз. Түшүнүк кат, убагында келем, убагында алып кетем деп балдарын алып кетет.